Бакыттын башаты намаз. Намазда пендеге берүүчү өзгөчө энергия, күч кубат бар. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам качанда башына бир кайгы муун келгенде, качанда башына бир кыйынчылык келгенде, о Билал, бизди намаз менен рахаттандыр деп айтчу. Намаз бул ыймандан кийинки эң маанилүү ибадат. Жада калса Куранда намаз жана ырыскы биринин артынан бири кайталанып келет. Үй бүлөңдү намаз окууга буйру, жана ага сабырдуулук кыл. Биз сенден ырыскы сурабайбыз, тескерисинче биз сага ырыскы беребиз деп айтылат. Демек, ырыскыңыздын кең болуусун кааласаңыз, намаз окуңуз. Намаз Алла менен байланыштыруучу эшик. Ал эшикке баш багып, рахатка малынып, ошол жерден бакыттын гүлдөрүн терип алсак болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде сен көп сажда кылгының. Албетте сенин ар бир сажда кылуыңда жараткан Алла Тааланын астында бирден тепкич даражаң көтөрүлүп турат дейт. Демек, жараткан Алла Тааланын астында даражаңыз улуу болуусун кааласаңыз, анда намаз окуңуз. Жаман иштен, жаман сөздөн тез арылууну кааласаңыз, дароо намаз окуңуз. Анткени Алла Таала ыйык Кур'анда албетте намаз жаман иштен жана жаман сөздөн тыят деп айткан. Намаз жана сабыр тирүүлүктөгү эң күчтүү курал. Аллахын ошол куралдарынан пайдаланууну, өзүнү эстөөнү, өзүнө гана шүгүр кылууну жана татыктуу ибадат кылууну баарыбызга насип кылсын.